Жарык дүйнөдө чагылгандай жашап өткөн чыган жигиттерибиздин бири катары Касым Тыныстанов ойлонбой айта алабыз. Ал өзүнүн кыска өмүрүндө ар бир окурмандын эсине кала турган, жан дүйнөсүнө жете тургандай кылып чыгармаларын калтырып кетти. Касым Тыныстанов 1901-жылы 10-сентябрда Ысык Көл областына караштуу Чырпыкты айылында жарык дүйнөгө келди. Ал өзүнүн билим жолун өзүнүн Сазановка айылындагы мусулман мектебинде баштады. Кийинчерээк 1914-16 жылдары азыркы Ысык Көл облусунун Каракол шаарында Орус Түзем мектебинде билим алган. 1916 жылы кандуу үркүндө Кытайга ата-энеси менен кошо качкан болчу. 1917 жылы Октябрь революциясы жеңгенде кайра туулуп өскөн жерине кайткан. Ал билим алуу үчүн Алматыга да жөө кеткен деген кептер айтылып келет. 1924 жылы Алматыдан атайын жолдомо алып Ташкент шаарына келип, Казак-кыргыз агартуу мектебинен билим алат. Ал бүткүл өмүрүн кыргыз элинин адабиятын, маданиятын, илим-билимин жогорулатууга аракет кылат. 1924 жылы эң алгачкы хрестоматия китебин чыгарган. 1925 жылы Түркүстан Республикасынын Академиялык борборунда Кыргыз облустук бөлүмүнүн катчысы, анын төрагасы, биринчи Кыргыз Эркин-Тоо гезитинин редактору, Алаш партиясынын Пишпектер филиалынын түзүүчүсү, Кыргыз БАКтын мүчөсү, 1930 жылдары Кыргыз АССРнин эл атуучу комиссары болуп эмгектенген. 1930 жылы Кыргыз маданиятын жана курулуш институтунда илимий ишмер, кийинчерээк анын директору болуп эмгектенет. 1936 жылы Кыргыз орфографиясынын башкы принциптерин иштеп чыгып, кыргыз тилинин негизги туңгуч окуу куралдарын, окуу китебин түзүп чыккан. 1924 жылы эне тилибиз, тил сабагы, чоңдор үчүн алипе китептерин жазды. Ал эми 1935 жылы аны күтүүсүздөн Москвага чакырылган жана ал өзүнүн партиясынан чыгарылган болчу. 1937 жылы Социал-Туран партиясынын мүчөсү деген жала жабылып, 1938 жылы 5 ноябрда СССРдин аскердик жабык сотунда ага жала күнөө жабылып, атууга буйрук чыгарылган. Буйрук тез арада аткарылып, 1938 жылы 7 ноябрда атылып кеткен болчу. 1958 жылы аны аялы актаган. Ал эми 1960 жылы айыбы биротоло жокко чыгарылган жана 1988 жылы эл талабы аркылуу чыгармачыл инсан катары бааланган болчу. Ал Касым Тыныстанов өзүнүн кыска өмүрүндө ар бир окурманына өзүнүн өнөрүн тартуулады. Ал эми Кыргызстанда Касым Тыныстановго окшогон жаштар көп боло турган болсо, анда Кыргызстан келечеги кең болот.